Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун туулган күнү. Мына ушул учурдан пайдаланып, Сооронбай Шариповичтин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук каалайм, бардык жакшылыктарды каалайм. Мен ал кишинин студент кезинен бери окуган жолдошу катары кээ бир сапаттарына токтолуп кетүүнү туура көрдүм. Студент кезинде эле Сооронбай Шарипович адамдар менен жакшы мамиле түзгөн, адамгерчиликтүү, спортко кызыккан, волейболду жакшы ойногон студенттердин бири болгон. Андан кийин Сооронбай Шарипович менен чоң саясатта да чогуу болдук. Ал киши бийлик тарапта болду, депутат болду, губернатор болду, бийлик тарапта болду, мен болсо оппозиция тарапта болдум. Акаевдин бийлигин катуу сындап жүргөн учурларым да болду. Мына ошондой оор учурларга карабастан Сооронбай Шарипович менен жолугушуп, адамгерчилик менен мамиле кылышып, байланышып турдук. Ал эч качан бой көтөргөн жок. Мага жолугуп, Турсунбай Акунович, кызмат бүгүн бар эртең жок, бирок жолдоштугубузду жоготпой эле деп дайыма жакшы сөздөрүн айтып жүрдү. Андан кийин өзүңөр билесиңер, 2017-жылы президенттикке талапкерлигин коюп, Нарынга барып калды. Мен да ошол жерге барсам, Сооронбай Шарипович менен бирге окуган бир жолдош баласына жолугуп калдым. Анан мага айтты: Сооронбай Шарипович мага ушу 30 жылга чукул убакыттан бери жардам берип келатат. Моралдык дагы, материалдык дагы көмөгүн көрсөтүп берип жатат. Мен оорулуу болуп калдым. Балдарымды окутту, көп жардам көрсөттү. Сооронбай Шариповичке менин атыман чоң салам айтып, ыраазычылыгымды билдирип койчу деп менден салам айттырды. Мен ал сөздөрдү угуп, ого бетер дагы ыраазы болдум. Мына президент болуп иштеген 3 жылдын ичинде дагы башкалардай эч качан көтөрүлгөн жок, бой көтөргөн жок. Жөнөкөй сапатын сактап калды. Ыйман жолунда болду, жаман иштерге барган жок. Ал эми 5-6 октябрда болгон оор учурларда өлкөбүз үчүн ал киши токтоолугун, сабырдуулугун көрсөтө алды. Канчалык оор болсо дагы ал киши өзүнүн сабырдуулугуна кеткен жок. Ал кишинин кайрадан бийликти алып калуу, кайрадан президенттикти алуу дагы чоң мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок өлкөнүн бейпилдиги үчүн, тынчтыгы үчүн, кан төгүлбөс үчүн өзүнүн эрки менен арыз жазып кызматынан кетти. Учурдан пайдаланып, урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздин адамгерчилик сапатыңызды, жөнөкөйлүгүңүздү дайыма сыйлайм. Ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз.